Sözün başında dagы бир жолу Ордолу Ош шаарына кош келиңиздер демекчимин. Ош мамлекеттик университетине Кытайдын 122 жыл тарыхы бар Түндүк Батыш университетинин партиялык комитетинин төрагасы баштаган делегация келди. Делегациянын курамында аталган окуу жайдын эл аралык байланыштар департаментинин жибек жолу экономика, менеджмент жана журналистика институттарынын директорлору жана кыргызстандык PhD докторанттары бар. Алар окуу жай башчысы баштаган структура жетекчилери менен жолугуп, студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү, Кытай тили мугалимдердин алмашуу программасы жана биргелешкен илимий долбоорлорду ишке ашыруу боюнча маселелери каралды. Жыйында студенттердин 2+2, 3+1 программалары жана факультеттер аралык журналистика, медицина, информатика жана экономика багытында тыгыз кызматташуу тууралуу кошумчаланды. Ош мамлекеттик университетинин Конфуций институту бизге аябай жакшы таасир калтырды. Буга чейинки көрүп келген Конфуций институттарынын арасынан эң жакшы Конфуций институту болуп эсептелет экен. Бизге да аябай жакты мугалимдери, студенттери, материалдык техникалык базалары бардыгы жаңы, окутууга шарттары да аябай жакшы экен. Андан сырткары ал жерде IT багытында дагы адистиктер ачылыптыр. Ушул багытта дагы чогуу иштешебиз деген үмүтүбүз бар. Жолугушуунун жүрүшүндө биргелешкен билим берүү, тил үйрөнүү жана кесипкөй адистерди даярдоо жөнүндө сунуштар берилип, эл аралык байланыштар боюнча суроо жооптор болду. Буга чейин 2024 жылдын февраль айында министр Догдургүл Кендирбаева Кыргыз делегациясынын Сиян шаарына болгон иш сапары учурунда Түндүк Батыш университетинин жетекчилиги менен химиялык инженерия, археология боюнча адистерди даярдоо мүмкүнчүлүктөрүн караган. Симпозиумда Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков Түндүк Батыш университети менен эки тараптуу кызматташуу жөнүндө келишимдерге кол койгон. 3+1 деген программалардагы ишке ашырсак. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары.